Помидор канча экен? Bu местный mi? Özbekistan mı? Özbekistan'dan geldi ha? Pomidor Tacikistan. Badring Özbekistan. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Мен ушул жыл сайын кыш мезгилинде жакшылча жемиштерди, негизинен ошол помидор менен бадыраңды байкайм. Биз кыш мезгилинде сөзсүз түрдө басымдуу бөлүгүн импорттоп сатып алып жейбиз. Негизинен Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Европа өлкөлөрүнөн келет. Тагыраагы помидор көбүн эсе Түркмөнстандан, бадыраң менен помидор Өзбекстандан келчү да мурда, мына быйыл Өзбекстандан дагы, Тажикстандан дагы импорт болуп келет. Балгар калемпирлери керек болсо Түркиядан келген учурлары да болгон. Мен айтайын дегеним, биз эми тонналаган, 100 000 тонналаган ушул жашылча жемиш азыктарга акчаны сарптап атканда алар импорт болуп келгенин эсепке алалы. Биздин ошончо миллиондогон акчаларыбыз сыртка чыгып кетип атат. Ошол эле учурда биз ушул нерселерди, азыктарды өзүбүздө жетиштиргенге мүмкүнчүлүктөр бар. Күнөсканалар бар. Бирок көпчүлүгү ал күнөсканаларды кыш мезгилиндеси колдонушпайт, иштетпейт. Анткени мен буга чейин сурап, талдап көргөмдө алардын көпчүлүгү айткан, көмүрдүн баасы кымбат, электр энергиясы кымбат. Эгерде күнөскана иштетсең, коммерциялык тариф менен төлөйсүң. Ошонун эсебинен аларды мындай күнөскананы жылытуу кымбатка түшөт дагы, анан актабай калат аны эгилген помидор депчи. Бирок ошол эле учурда биз эгер ушундай кылып актабайт деп жүрө турган болсок, анда биз дайыма эле кышындасы импортко көз каранды болуп калабыз. Айыл чарба министрлиги, Кыргыз Республикасынын ушу айыл чарба министрлиги дыйкандар менен ушул маселеде иштеп, балким дыйкандарга колдоо көрсөтүп, бүгүн өзүңүздөр жакшы билесиздер, үйдү күнөскананы жылытуунун жаңы ыкмалары чыкты, жаңы методдору чыкты. Ошол эле өтө деле жаңы эмес, биогаз, уй менен койдун кыгынан газ өндүрүүчү өзүнчө курулмалар бар, реакторлор бар. Ошолорду колдонуп, балким күнөскананы жылытса арзан түшмөк. Мына Бишкекте быйылкы жылы үйлөрдү теплый насос деп, жылытуучу насостор менен жылытса болот деп, ошондой ыкмалар пайда болду. Балким ошол нерселерди күнөсканага пайдаланса болот. Күн батареялары мына өзүбүздөн өндүрүлө баштады. Эми мына ишке кирип баштап атат. Айтайын дегеним, биз дагы кыш мезгилинде күнөсканаларды иштетишибиз керек. Дайыма эле импортко көз каранды болбой, кыш мезгилинде дагы өзүбүз помидор бадырың менен камсыздасак, экономикабызга дагы, элибизге дагы кыйла пайда болмок. Бир эле мисалды айтайын. Жайкысын помидор менен бадыраңдын баасы, мына помидор 50 сомго чейин арзандайт. Жалган болсо комментарийге жазыңыздар. Бадыраң 20 сомго чейин түшөт. Анткени жайында ачык жерге дагы эксе болот бадыраңды. Жайында жөн эле жерге таштап койсоң деле бадыраң өсөт. Ошонун эсебинен баа түшүп кетет. Анан дыйкандар наалайт, бизде арзанчылык, нени эксең эле болду, арзан болуп кетет, анан ол бул депчи. Кышында эгиш керек. Жылытуунун арзан жолдорун издеш керек. Балким көбүрөөк эгиш керек. Чакан жерге эксе эми чыгым көп болот балким. Айтайын дегеним, ишкерлер, дыйкандар ушул маселе боюнча айыл чарба министрлигине кайрылыш керек. Же болбосо айыл чарба министрлиги колдоо көрсөтүп, биз дагы ушул кыш мезгилинде помидор бадыраңды өзүбүз камсыздашыбыз керек. Мен муну неге айтып атам? Жыл сайын мен кыш мезгилинде ушул мындай сурап көрөм да базарданчы. Канча сом, анан каяктыкы десем, сөзсүз түрдө Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан бардыгы эле чет мамлекеттерден, коңшу өлкөлөрдөн импорт болуп келет. Өзүбүз эгейли, өзүбүз камсыздайлы, акчалар өзүбүздө калсын, өзүбүздүн экономикабыз өссүн деген нерсени айткым келет. Бул эми көбүнчөсү дыйкандарга. Ой пикирлерди комментарийге калтырып, видео жаккан болсо тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Агротайм каналы айыл чарба багытында сиздерге керектүү жана пайдалуу видеолорду чыгарганга аракет кылабыз.